Ошондой эле тууган урук мамилени үзбөй катташуу бул урматтуу бир тууганым мимматтафакат алейхи шараи, бүтүндөй диндердин бардыгы, бүтүндөй шариаттын бардыгы колдогон, коргогон, айткан, колдоп алган маселе урматтуу бир тууганым. Ошондой эле тууган урук мамиле бул деген жакшылык деген. Бул деген урматтуу бир тууганым көркөмдүк деген. Бул деген урматтуу бир тууганым жашоонун зыйнаты деген маселе дагы келип чыгат. Жөн эле ибадат болгондон сырткары дагы бул адамдын көңүлүн сүйүндүрө турган жакшы бир маселе. Ошондой эле тууган урук мамилени катташкан адам, мамиле үзбөгөн адам бул жакшы адам экенинен кабар берет. Кимде ким каттаса тууган урук менен, демек бул адам жакшы адам. Бул жаман адам эмес. Тууган урук менен катташкан адам менен дос болсоң болот урматтуу бир тууганым. Ошондой эле бул тууган урук мамиле катташуу бул туугандардын ортосунда махабат ойготот. Башыңа кыйынчылык келгенде, оорчулук келгенде, ал эмес кыяматта сага шапатчы болгон иншалла себеп болуп калат. Ошондой эле тууган урук мамилени үзбөй катташкан адамдын даражасынын жогору экендиги, бийик экендиги, булардын Кудай астында даражасынын жогору экени урматтуу бир тууганым иншалла кабар берип турат. Дегеле бир айта турган маселе, кайсыл маселелер канткенде, кайсыл нерселер тууган урук менен мамилени катташканга себеп болот десе кыскача айтып өтөбүз. Биринчиси урматтуу бир тууган пикир кылыш керек, ойлонуш керек, максат кылыш керек. Тууган урук менен катташпай коюун акыбети кандай болот, катташканын соогу кандай болот дегенди билиш керек. Экинчиси, мамилени үзүп койсок жыйынтыгында кандай жамандыкка барып каларды эстен чыгарбаш керек. Үчүнчүсү, Кудайдан жардам сураш керек. Кудай Таала мага тууган уруктар менен катташканга жардам бер деп сураш керек. Андан кийинкиси, тууган уруктардын кылган жамандыгына жакшылык менен жооп бериш керек. Тууган уруктардын кылган жамандыгына жакшылык менен жооп бериш керек. Туугандардын анча-мынча кемчилигин көрбөй калыш керек, билбей калыш керек. Алардын кечиримдерин кабыл кылыш керек урматтуу бир тууганым. Ошондой эле кичпейли болуш керек, жумшак болуш керек, адамдарга одоно болбош керек. Анча-мынчаны көрбөй калып, анча-мынчаны билбей калганга аракет кылыш керек. Колдон келген тууган уруктарга берип, кийим кечек, тамак ашты аларга берип туруш керек. Аларга милдет кылбаш керек. Сага ушундай кылдым элем го, дедим элем го дегенде эч убакта айтпаш керек урматтуу бир тууганым. Ошондой эле аз болсо дагы тууган уруктан келген нерсе кичине болсо дагы ошону көптөй көрүп, ошого ыраазы болуп, тууган уруктардын акыбалдарын сурап, алардын нафсаниятын карап, ошолордун бир мындай бир абалы кандай экендигин билип мамиле кылып туруш керек. Тууган урук менен катташканда бир кыйынчылык менен, өтө оор жүк менен, көп пул топтоп алып катташам деген болбош керек. Аз нерсе, колуңда бар нерсе менен болсо дагы тууган урук менен катташа бергенди эстен чыгарбаш керек. Туугандарды катуу жемелебеш керек. Ошондой эле туугандар жемелеп калса көп капа болбош керек. Тамашалашканда адилеттүү болуш керек урматтуу бир тууганым. Анан тууган урук менен талашкандан, айтышкандан, ит мышык болгондон алыс болуш керек. Белек пешке бири-бирине берип туруш керек. Анан урматтуу бир туугандарым, тууган урукту кордош керек. Аларды коргош керек, алардын кордолгондугуна эч убакта жол койбош керек. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, туугандар менен душмандашып калуу бул деген бале, бул деген жамандык эстен чыгарбаш керек. Дайыма туугандарды жараштырууга, ошолордун ортосунда мамилени бекемдөөгө аракет кылып, алардын жакшылык жамандыгына дайыма катташтырууга аракет кылса, иншалла бардык ордуна келе берет. Жана туугандардын өздөрүнүн иштимаа даурия маалы менен шеринелер болуп туруш керек. Туугандар өздөрүн чогулуп, аялдар өзүнчө болуп, эркектер өзүнчө олтуруп, балдар кыздар келип, бир айда бир, 2 айда бир, же 6 айда бир байтур тууган уруктардын чогулуштары болуп, ошолорго катышып туруп, анан тууган уруктардын атайын өздөрүнүн жанагыда фонду дагы болгон жакшы болот. Анткени башына кыйынчылык келип калган, ооруп калган, операция болуп калгандарга дагы жардам берип, ошолорго эмне урматтуу бир тууганым көңүлүн көтөрүп турат. Ушундай атайын бир фонд болгон жакшы болот. Туугандарды каттап ала турган, телефондорун сактап ала турган китеп жөнүндө бая айттык урматтуу бир тууганым. Анан тууган уруктарды уяткарып, аларды шылдындыгындан алыс болуп, тууган уруктар менен дайыма кеңешип, маслихат болуп, ынтымак болуп туруш керек. Акырында урматтуу бир тууганым, бардык нерседе Кудайды эстен чыгарбаш керек. Эгер Кудайды эстеп тура турган болсоңуз, Кудай үчүн кылып аткан болсоңуз, иншалла бардык ордуна келет. Кудай Таалам бардыгыбызга тууган уруктарыбыз менен ынтымак болгонду, катташканды насип кылып, ал эми катташпай койгондо Кудай Таалам алыс кылган болсун.